Алихан техникага жакын, келечекте программист болгусу келет. Кыялына жетүү үчүн информатика жана программалоо боюнча үйрөнүүнү максат кылган. Эми баары оюндагыдай болдум. Алихан жыл башынан бери Таласта ачылган Улуттук инженердик техникалык академиясында кошумча билим алууда. Бул жака мен жаңы келип баштадым. Бул жерден көптөгөн нерселерди үйрөнүп атам жаңыдан. Легодон деле көп нерселер жасаса болот экен да. Ошого аябай кызыгып анан келип баштагам. Бул жерден өзүм катышканым жагып отур, өзүм кызыкчылыгым. Бул жерден жаңы көптөгөн досторду таптым. Буюрса программист болгум келет. Алтын түйүн Улуттук балдар инженердик техникалык академиясы Талас шаарындагы номер 5-орто мектептин имаратында ачылды. Мында IT тармагына жана ойлоп табуучулукка кызыккан балдар кыздар келип убактыларын кызыктуу өткөрүшүүдө. Балдарды өнүктүрүүгө мында компьютерлер, 3D принтерлери, макеттер, автоматташтырылган станоктор бар. Эң жакшысы иримдерге жазылуу 1 жылга 500 сом. Улуттук Алтын түйүн балдар инженер техникалык академиясынын өзү Бишкектеги Жаркын Базановна Бапанова жетектейт. Мына ошол эжекенин жардамы менен Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен жана президенттин жарлыгы менен бүт облустарда ачылды. Өкмөттүн токтому менен айылдык жерлер үчүн 344 сом, ал эми шаардык жерде ачыла турган болсо 544 сом төлөнөт. Бул төлөнүүчү акы бир гана жолу, жылына бир жолу эле төлөнөт дагы. Балдар бир эмес 2 же 3 иримге тең катыша берсе болот. Жалпы азыркы күндө 180ден ашык бала тартылып окуп жатышат. Мында азыр информатика, компьютердик программалоо, дизайн, робототехника жана моделдөө боюнча иримдер иштейт. Тажрыйбалуу окутуучулар үйрөтөт. Бул жерге бир гана Талас шаарынан эмес, облустун башка аймактарынан дагы келип окуса болот. Мындай шарт балдардын бош убактыларын текке кетирбей, кызыгуусу барлардын өнөрүн өркүндөтүүгө багытталган. Зээндүү балдар үчүн жакшы эле деп ойлойм. Анткени бала өзүнүн дээрине, зээнине карап кружокторго катышат. Бир эле убакта эки кружокко өзүнүн каалаган, кызыккан кружокторуна да катышса болот экен. Мен дагы ушул балам андан ары дагы өзүнүн өнөрүн өстүрүп кетсин деп ушул Алтын түйүнгө берип атам. Анан акысы дагы ата-энелердинге чөнтөгүнө тура келет да, өтө кымбат эмес, өтө арзан эмес. Бир жылга 520 сом төлөйбүз. Балдарды өнүктүрүүгө арналган Улуттук инженердик академиянын филиалын Таласка ачууну жергиликтүү бийлик колдогон. Балдар үчүн класстык бөлмөлөрдү ремонттоого Талас шаардык мэриясынан 490 000 сом бөлүнүп берилген. Учурда класстар жылуу жана таза. Биздин окуучуларга баягы окуу программалары канчалык биз жаңылап аракет кылсак деле, булар улам бир жаңылыкка умтулат экен. Ошон үчүн биздин Талас шаарындагы балдарга билим берүү борборунда 1226 бала бүгүнкү учурда иримде окуйт. Биздин баягы достуктагы тардык кылып атат. Ошондон ушул Алтын түйүндүн ачылганы бул аябай мындай учурдун талабы болчу. Окутуу борборун дагы өнүктүрүүгө ар тараптуу колдоо көрсөтүүгө тийишпиз. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров балдарга көңүл буруу, аларды өнүктүрүүгө шарт түзүү боюнча жарлыкка кол койгон. Ага ылайык Алтын түйүн Улуттук балдар инженердик техникалык академиясынын өлкөнүн бардык облустарында филиалдары ачылды. Иштеш керек, кандай? Нурсултан Курманбеков, Мелис Элебесов, Талас шаары.